Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда өлкөнүн башкы маалыматтык телеканалы. Бүгүн биз дагы бир маанилүү тема өлкөдөгү өнөр жай ишканаларын ачуу тууралуу сөз кылабыз. Соңку жылдары өзүңүз баамдагандай Кыргызстанда жаңы өнөр жай ишканаларынын саны да көбөйдү. Бул экономикага салым гана эмес, жаңы жумуш орундары, технологиялар жана ар бир регион үчүн олуттуу келечек болууда. Кайсы тармактар приоритет болуп жатат? Мамлекет өнөр жайдын өнүгүшүнө кандай дем берүүдө? Быйыл дагы канча ишкана ачылат? Мына ушул ачылып жаткан ишканалар экономикага кандай оң таасирин тийгизүүдө? Ушул жана башка суроолор биздин маектин өзөгүн түзөт. Студияга биз Кыргыз Республикасынын президентинин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары Самат Исмановду жана экономика коммерция министрлигинин өнөр жай башкармалыгынын жетекчиси Аслан Базиевди чакырдык. Саламатсыздарбы? Студияга кош келдиңиздер. Былтыр 2024 жыл Кыргыз экономикасы өндүрүш үчүн абдан олуттуу секирик жасаган жыл болду. Айрым экономисттер, керек болсо өлкө жетекчилери дагы буну эл бирисинин секиригине тете иштеп атап жатышты. Себеби биз Кара Кыргыз автономдуу облусунун уюшулгандыгынын 100 жылдыгынын урматына 100 жылдыкка 100 ишкана деген ураанын астында бир катар аймактарда ишканаларды ачууга белсенип, алардын реалдуу саны 100 эмес, 100дөн дагы ашканына жыл соңуна чейин күбө болдук да. Мамлекет башчы Садыр Жапаров дагы быйыл 2025 жылды ушул экономика үчүн мамлекеттин эң маанилүү этаптагы жыл болот. Быйыл дагы мындай өндүрүш ишканаларынын санын эселеп көбөйтүшүбүз керек деген бир тапшырманы койду. Ушул багытта суроо болсун. Эң оолу экөөңүздөр тең ушул былтыркы жылдын бир урунтуу жагдайларына, мисалы экономикага кандай таасир тийгизди? Самат Жекшеналиевич, сиз Чүй облусунда былтыр кандай ишканалар ачылды токтолуп туруп, анан быйыл бул иштер кандай уланат? Ушул суроого жооп бере кетсеңиздер. Сөз башынан болсун, анда келиңиздер. Саламатсыздарбы? Биринчиден силер билгендей 2024 жылы биздин башчыларыбыз бизге демилге койгон 100дөн кем эмес ишкана ачыш. Ошого жараша биз 2024 жылы 102 өнөр жай тармакта ишкана ачканбыз. Чапысын алып кетсем, 2024 жылы биздин өнөр жай тармактагы өсүш 5,5% өстү. Кумтурсуз эсептесек, бул көрсөткүч 14% болду. Өзү эле акыркы 2-3-4 жылда бизде өнөр жай тармакта абдан мындай маани берип атабыз. Ошого жараша биздин 5 жылдын ичинде биздин өнөр жай тармактын ички продукциясы 5 эсе көбөйгөн, то есть 2 эсе көбөйгөн. Божомолдоп айтсак, 2030 жылга чейин бизде бул көрсөткүчтөр 1 триллиардка жетиш керек. Силер билгендей, 2024 жылы биз 102 өнөр жай тармакта ишкана ачканбыз. Бул тармактары мындай энергетика тармакта, тоо-кен тармакта ишканалар, жеңил өнөр жай, курулуш сектордагы ишканалар, тамак аш ишканалары жана машина курулуш тармакта көп ишканалар ачканбыз. 102 мекенин ачканда биз жалпы инвестициясы бул 790 миллион АКШ доллар болгон и 8300 жаңы жумуш орун түзүлгөн. Ушуга жараша 2025 жылы биздин өкмөт башчылары дагы эле бизге жаңы мындай план койгон. Бул жылы деле 100дөн кем эмес ишкана ачкылар деп. Ушул жылдын башында биздин өкмөт башчыбыз бизге 128 өнөр жай тармактагы жаңы мындай мекемелерди ишке киргизген план койгон. Жалпысын айтсам, бул ушул ишканаларды ишке киргизсек, биз жылдын айыга чейин 1 миллиард 700 миллион доллар инвестиция тартышыбыз керек. Ушул ишкана ачкандан кийин биздин план ишке ашса 15 000 жаңы жумуш орун түзөбүз. Эми бул ишканалар бул жана энергетика жактагы тармактагы, тоо-кен, жеңил өнөр жай тармакта, машина курулуш, фармацевтика тармакта, химия зат чыгара турган тармактагы ишканалар. Абдан жакшы. Эми экономикалык жактан алганда былтыркы жылы өлкөдө ички дүң продукциянын көлөмү 1,5 триллиондон ашык сомду түзүп, бул буга чейинки жылга салыштырмалуу 9%дан ашыгы менен өстү деп атпайбызбы? Эми биздин сөз курулуш, өндүрүш жөнүндө болуп аткандан кийин ушул курулушта өндүрүштүн көлөмү 18%дан ашып турда. Бул деген эми болуп көрбөгөндөй реалдуу көрсөткүч болду. Бирок биз өсүү, өнүгүү, өрүш деген сөз айтып аткандан кийин бул цифралар токтоп калбаш керек, же азайбаш керек, мындан жогору болуш керек деген приоритетти коюп жатабыз. Ушул өңүттөн алып караганда, Самат Жекшеналиевич, Чүй облусу үчүн былтыркы жылы ачылган ишканалар кандай аймакка социалдык экономикалык жактан өнүгүү алып келатат? Быйылкы жылга кандай приоритеттүү кадамдарды коюп жатасыздар?
Саламатсыздар, урматтуу телегөрүүчүлөр. Чындыгында Чүй облусунун аймагында былтыр ошо президентибиз Садыр Нурбек Жапаров менен катышуусу менен 100 ишкана ачылды. Негизи Чүй облусунда анын ичинен 30га жакын ишкана ачылды. Ошо ишканалардын баары азыркы убакта биз деген канча деген эгерде 8000 жумуш орун Кыргызстан өлкөбүздүн ичинде Кыргызстанда 8000 жумуш орун түзүлсө, ошонун 2,5-3 миң биздин Чүй облусунда түзүлдү да. Эми бир жумушчу орун бул бир үй бүлө. Биз ошол тараптан, ошо таризен карайбыз да. Бир үй бүлө, бир жумушчу орун. 30 жылда мындай болуп көргөн эмес да. Чүй облусунда ошо 2000ден ашык жумуш орун түзүлгөн эмес. Анан деген эң негизгиси бизде деген чоң ишканалар ачылды. Мына былтыркы жылга алып келсек, Кемин районубузда клинкер заводу Теректаш, андан тышкары Ысык Ата районунда цемент заводу, Жайыл районунда Жунда заводунун нефтеперерабатывающий завод бар ошол жакта. Нефть өндүрүүчү завод. Ошол заводдун реконструкциясы болду. Быйылкы жылга да 128 ишкананын арасынан 20дан ашык ишкана ошо биздин Чүй облусунун аймагында. Өзүңөр билгендей, Чүй облусу негизи айыл чарба багытында эмес, өнөр жай багытында да алдыда келебиз. Ошондуктан бизге деген башка областтарга үлгү көрсөтүшүбүз керек. Көптөгөн ички миграция дагы Чүй облусунан туш келет. Бишкекте эретинде бизде 3 районубуз бар, Ысык Ата, Аламин, Сокулук районунда. Ошо Ысык Ата, Аламин, Сокулук районуна көчүп келген биздин жарандарыбыздын баарына жумушчу орун менен камсыз кылышыбыз керек. Ошондуктан жаңы ачылып аткан ишканалар бизге жакшы өбөлгө алып келет. Бул биз үчүн бул жакшы бир көрүнүш. Анткени деген жумушчу орун болсо, анда деген биз деген эң биринчиден салык төлөнөт, экинчиден деген биздин карапайым элибизде жумуш болуп, ар бир жараныбыз өзүнүн эртеңки күнүнө кичине мындай айтканда келечекте кепилдиги бар деген, камсыздалат деген маанинде бир иш алып баратабыз деп ойлойбуз. Бир ишкана, бир үй бүлө деген ураандагы бул абдан жакшы экен. Жалпысынан былтыркы ачылган ишканаларды алганда канча жумуш орун аймак боюнча түзүлүп атат ошондо? Эми бизде деген сезонный, не сезонный, мындай сезондуу эмес жумушчу орундар деген бар. Жалпысынан бизде сезондуу жумушчу орундарды эске алсак 5000ден ашык жумуш орун түзүлөт жыл сайын. Бирок ал жыл сайын кайра азайат да, кайра көбөйөт. Негизинен 3000ге жакын жумуш орunu былтыр түзүлдү. Быйыл 5000ге жакын жумуш орunu түзүлөт. Так санын айта албайбыз, анткени деген ишканалар ачылды элек, толугу менен ишке бериле элек. Ошондон так санын айта албай атабыз да. Бирок деген чынында деген жанагы урааныбыз бул эмне үчүн? Бир жумушчу орун, бир үй бүлө деген. Биз ар бир биздин жараныбыз кесипкөй биздин негизи кыргыз элибиз, өзүбүз кыргыз аябай кесипкөй адамбыз да, мындай айтканда. Эгерде деген бизге жага турган, өзүбүзгө жага турган иш болсо, бат эле өздөштүрүп кетет экен биздин элибиз. Ошондуктан азыр канча деген азыр инновациялык мындай заманбап заводдор ачылып атат. Ошолордун баарына биз анча-мынча биздин атабай эле коелу, бирок кээ бирки биздин жарандарыбыз туура эмес көрүнүш менен чет мамлекетке кетип калышат. Биз ошол чет мамлекеттен кайра кайтууга чакырат элек да, үндөйт элек. Чет мамлекеттен кайтып келип, бияктан кесипкөй адамдарыбыз бар. Биякта Кыргызстанда жакшы окуу жайларды мындай орто билимдүү, жогорку билимдүү болуп чет мамлекетке кетип калышкан. Азыркы убакта жумушчу орундар бар, бирок кесипкөй жумуш мындай айтканда адамдарыбыз жок болуп атат да. Биз ошолорду кайра чакырат элек, келип биякта Кыргызстанга иштеп берсе деген. Өз өлкөбүздө салым кошуп. Кыргызстандын экономикасынын темпи ушул курулуштун өнөр жай ишканаларынын санынын өсүшү менен жогорулап, курулуш дагы көп болуп жатат деп атпайлыбы? Ушул курулуш тармагы эле бир жылдын ичинде дээрлик 44,5% өсүштү камсыздаптыр да. Өз кезегинде бул экономикага канчалык салымын кошуп жатат? Жалпысынан мындай айтканда, ушул акыркы 3-4 жылдарда эле биздин өнөр жай ишкана ачылгандан бери бизде аябай көп салык жагынан пайда келип атат. Мисалы үчүн 2022-жылы биз салык өнөр жай тармактан 20 миллиард жоготсак, 2024-жылы уже 40 миллиард жоготтук салык. Бул аябай чоң мындай өзүнүн эмеси болуп атат, таасир этип атат. 2025-жылы буюрса ошо 128 мекемени ачсак, дагы ошо ишканалар иштесе 50 миллиард сомдой салык жоготабыз. Бул биринчи мындай экономикага таасири болот. Экинчиси бул жана айтып кетпесизби, кандай дагы жумуш орундар болуп атат. Жалпысынан айтып кетсем, бул Бишкек шаарында бизде 2024-жылы 1000 орун түзгөнбүз. Ысык көл облусунда 360 орун жумуш орун түздүк. Бул 2024-жылдагы көрсөткүчтөр. Нарын облусунда 351
жумуш орун түздүк. Ош шаарында 275 жумуш орун түздүк. Ош облусунда 1000дей ашык жумуш орун түздүк. Баткен облусунда 300дөй жумуш орун түздүк. Жабатта 300дөй жумуш орун түздүк. Табаста 80 жумуш орун түздүк. Ушун баары биз жана экономика өзүнчө мындай таасир этип атат. Жылдан жылдан бизде өндүрүш тармагы өнүгүп келип атат. Мамлекет тарабынан биз жана чоң ири долбоордорго аябай мындай жакшы жагымдуу шарттар түзүп берип атабыз. Силер билгендей биз акыркы жылда өзүбүздүн мыйзамдарды өзгөртүп, өнөр жай тармактагы ишканаларга мындай либералдуу законодательство коюп бергенбиз. Ушунун негизинде биз аябай чоң компаниялар менен инвестиционный соглашение кылганбыз. Бүгүнкү күндө биз мына ошол эле Жунда менен инвестиционный соглашение негизинде жумушун аткарып атат. Бул бизге өзүнчө Жунда силер билгендей 6 жыл иштеген эмес. Ушул Жунданы экинчи өтөр жандыргандан кийин жаңыдан Жунда өзү эле 600дөй жумуш орун түзүп койду. Айлыгы деле бүгүнкү күндө аябай мындай өйдө десек болот, 50 миң 60 миң биздин жарандар алат колуна. Андан тышкары биз мына 24-25 жылдар аябай көп башка долбоордор баштаганбыз. Бул жанагы сокулукта жемиш кампа куруп баштагы Сампаны International менен ушул компания менен деле инвестиция соглашение кылганбыз. Кийин Кара Балта шаарында биз чоң мындай дары дармек чыгара турган завод баштадык куруп. Алга деле мамлекет тарабынан биз жерин берип, жана салык жагын карап берип, бүт барын түзүп берип, акча жагын дагы эле караштырып, инвестиция соглашение кол коюп, жумушту баштаганбыз. Ушул заводду биринчи этабын жылдын аягына чейин ачышыбыз керек. План боюнча кийин силер билгендей мынау кантта Кыргызстан тарыхында биз жана строй сектору өсүп атат деп атпайсызбы? Строй сектордо өзү биз Кыргызстанда карап кетсек, буга чейин мындай импортозамещение жагынан биз баары жокту жапкан эмес экенбиз. Ушул 24-жылдан баштап биз цемент жакты жаптык, кирпич жакты жаптык, плитка жакты жаптык. Ушул 24-жылда эле биз мына кантта завод баштаганбыз куруп. Бул изо пенопласт деген быйыл ишке киргизебиз. Ал жана базальтовый волокно чыгарат. Бүгүнкү күндө завод уже тестовый режимде иштеп баштап атат. Ушул стройкаларды баарын камсыздап жүрөт. Буга деле биз инвестиционный келишим кылып, ошол негизинде ишке ашырдык. Кийин силер билгендей 2024 бизде тарыхыда Кыргызстанда буга чейин машина өндүрүш завод жок эле, автомобиль. Кийин ушул негизинде биз инвестордор менен өзгөчө сүйлөшүү жүргүзүп, мына жергиликтүү бийликтер менен сүйлөшүп, ушул биринчи автоунаа жоготуш завод ачканбыз. Быйыл деле бул жумуш токтобойт. Силер билгендей Сокулук районунда биз ушул жылдын аягына чейин жаңы мындай ири долбоор ачабыз, автоунаа өндүрө турган завод болот. Ал деле инвестициясы 80 миллион АКШ доллардай болот. Чоң ушундай ири долбоорлор алып келип атабыз, иштеп атабыз дегендей. Самат мырза, өзүңүз белгилегендей, ушундай ири заводдордун көпчүлүгү Чүй боорунда ачылып, Чүй облусу дегеле өндүрүштүн флагманы болуп атпайбы? Анан аймакта ушул ишканаларды, заводдорду курууга жер бөлүп берүү, инфратүзүмдү даярдоо, анан баягы инвесторлор келгенде дагы мамлекет башчы кайсыл өлкөгө иш сапар менен же мамлекеттик визит менен барбасын, сөзсүз ал өлкөнүн баягы ири ишкана өкүлдөрү менен, бизнес коомчулугу менен жолугуп, биздин Кыргызстанда азыр инвестициялык климат канчалык жакшыргандыгын, канчалык зор мүмкүнчүлүктөр түзүлүп жаткандыгын байма-бай айтып келет да. Мына ошол президенттин аракети менен келип жаткан инвесторлорго бул жактагы реалдуу жагымдуу шарттарды сездириш үчүн канчалык баягы бюрократиялар жоюлду, канчалык жеңилдик болуп баштады ушул багытта? Чүйдүн мисалын айтып бериңизчи. Чүйдүн мисалын айта кетсек, ушул Арслан мырза да ошо биякта жаныбыз отургандан кийин айта кетейин, экономика министрлигинин платформасына, площадкасында жума сайын видео конференция связь аркылуу деген ошол биздин инвесторлор менен, жергиликтүү бийликтер менен, анан министрликтер менен, ведомство бүт болгон мекемелер менен чогуу иш алып барабыз. Жума сайын жолугабыз биз. 128 мекеме ачылган быйыл Кыргызстаныбызда. Ошонун канчадыр бир 30-тай биздин Чүй облусунда ачылган. Чүй облусунда ар бир инвестор менен биз ар дайым баарлашабыз. Президенттин Чүй облусуна ыйгармыктуу өкүлүнүн тапшырмасы, Канатсаңыз Жумазиев тапшырмасы менен азыркы убакта биз өнөр жай багытындагы жерлердин баарын аныктадык.
Мисал келтирип кетсек, азыр Токмок шаарыбызда 31 гектар жерди деген бөлүп бердик. Алдос текстиль деген чоң текстилдик логистикалык борбор курулуп жатат. Андан тышкары Ала Менен районунда Достук айыл өкмөттүн аймагына 700 гектарга жакын, азыркы убакта 457 гектар. Андан тышкары негизи өзүнүн көлөмү боюнча 700 миллион долларлык инвестиция. Аякта Манас соода логистикалык шаарчасы курулуп баштады. Андан тышкары деген Канат Сагыныч Жумагазиевдин тапшырмасына ылайык, Адыл Алишевдин тапшырмасына ылайык ар бир райондо, ар бир айыл өкмөттүн аймагында өнөр жай багытында ишкана ачыш үчүн жерлерди тастыктап, азыркы аныктап, трансформациялоо, легализация маселелери өтүп атат. Бул деген азыр процесс аябай башкача таризде алып барылат. Азыркы убакта биз деген инвесторго, ички инвестор болобу, сырткы инвестор болобу, биз эки колдоп кучагыбызды жайып тосуп алабыз. Ар бир инвестор жумушчу орун түзүп, бизге деген салык төлөсө, бизге ошол инфраструктура, биз ар бир инфраструктура кандай көйгөй жаратпасын, бюрократия жөнүндө сиз айта кеттиңиз, биз бюрократияны жокко чыгарганга азыр аябай чоң иштерди алып барып атабыз. Бизге эч бир мамлекеттик кызматкер, жергиликтүү бийлик тарабынан аким болобу, зам аким болобу, же айыл өкмөт, же зам глава айыл өкмөттө болобу, айыл өкмөттүн башчысы болобу, эгерде инвесторго тоскоолдук кылса, инвесторго туура эмес мамиле кылса, инвестордон бир кандайдыр бир туура эмес таризде деген иш алып барса, биз андайларга бөгөт коюп, андай кызматкерлер менен коштошуп атабыз. Дароо чара көрүлөт. Ооба, өзүңүздөр белгилегендей ишканалардын ачылышы системалуу түрдө жүрүп жатат да. Бүгүнкү күндө эгерде карап көрө турган болсок, бир эле облустарда эмес, ар бир аймакта, анын ичинде ар бир айыл округунда, айыл өкмөттө бирден ишкана жок эле дегенде бирден завод ачылышы керек деген иштер жүрүп жатат. Бул эми уланып жатканын көрүп атабыз. Бул жагынан алганда Чүй облусунун жетекчилиги инвесторлорду илгерилетүүдө, тартууда өзүңүздөр кандай кадамдарга барып атасыздар? Эң биринчиден биз азыркы убакта мындай белгилеп кетсек, бизде административдик реформадан кийин 105 айыл өкмөттөн 49 айыл өкмөт калды. Ар бир айыл өкмөттүн аймагында деген муниципалдык ишкана ачылды. Муниципалдык ишканалардын ар бирөөсүнө уставдарын бекитип бердик, колдоруна мүмкүнчүлүктөрдү берип атабыз. Кайсы багытта болбосун инвесторду алып келип, бияктан ишкана ачкыла, жумушчу орун, бир жумушчу орун болсо түзкүлө деп. Андан тышкары азыр сиз өзүңүздөр билгендей, биз азыр Кытай мамлекети менен аябай көп карым катнаш аябай жакшы түзүлүп атат. Кытай анан араб мамлекеттери бул кайсы чөлкөмдөн келбесин, биз сырткыдагы ички инвесторго биздин өзүбүздүн Чүй облусундагы аппараттын же экономика министрлигинде болобу, же националдык инвестиция тартуу агенттигинде болобу, кайсы жерде болбосун, биз инвесторго аяр мамиле кылбастан дагы инвесторду деген кызыктырганга да аябай умтулуп атабыз. Эмне үчүн? Анткени деген чындыгында биз баягы шылуундар келбесин деген мааниде дагы иш алып барып атабыз. Чыныгы инвестор жумушчу орун түзүп, чын эле Кыргызстаныбыздын өлкөсүнүн экономикасына салым кылган деген элдер бар. Жакшы мындай айтканда, чыныгы мындай иш алып барам деген инвесторлорубуз, ишкерлерибиз бар. Алардын баарына биз жардам берип атабыз. Анан бир сүйүнүп кетчү бир нерсе бар, мындай бир кичинекей бир жагдай бар. 40% ошо келип аткан инвесторлордун көбү биздин ички инвесторлор. Өзүбүздүн жарандарыбыз. Өз өлкөбүзгө салым кошобуз деген. Өз өлкөбүзгө мындай биз көп мисал бар. Россияда, Америкада, Европада эмгектенип келип, акча каражат топтоп келип, мына Чүй облусунун аймагында ошол эле Sunplanet, ошол эле айтап кеткен, мунун баары биздин ички инвесторлор, биздин эле жарандарыбыз келип өзүбүздүн мамлекетке салым кылып атышат. Быйыл ошондой эле Чүй облусунда бир катар логистикалык борборлордо ишке ашат экен. Экономикалык көз караштан алганда биз импортты мүмкүн болушунча азайтып, экспортко көбүрөөк чыккан өлкөгө айланышыбыз керек деп атпайбыз. Бул өңүттөн алганда дагы логистикалык компаниялар, кайра иштетүүчү ишканалар бул жагынан жол ачып берип атат. Эми телекөрүүчүлөргө айта кетели, 128 ишкана бул минимум ачылат деп атабыз. Мына ошонун баардыгы өлкөнүн 7 дубанында болгону. Бизде бүгүн ушул экономика министрлигинин башкармалыгынын жетекчисинин жанында Чүй облусунун ыйгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары отургандыктан көбүнчө Чүй облусунда ачылган жана ачыла турган ишканаларга басым жасап жатабыз. Кайрадан суроону сизге узатайын, Аслан Талантбекович. Экспорт деп калдык. Сиз өзүңүз дагы белгиледиңиз, курулуштун саны өсүп жаткандыктан баягы биздин өзүбүздүн өндүргөн цемент жетишпей, мисалы баягы анализ талдоо жүрөт да.
эмне жетпей атат. Демек ошону өзүбүздөн чыгарышыбыз керек. Өзүбүз толук камсыздаганга биз жетишибиз керек деп мына цементти дагы чыгара турчу заводдор боюнча сөз кыла кетпедиңизби? Экспорт деген менен сиз өнөр жай башкармалыгын жетектегениңиз менен экспорт боюнча эмне айта аласыз? Биз ошондой кадамдарга бара жатабызбы? Өзүбүздү камсыздап, анан экспортко чыкканга дагы. Албетте, биз өзү жаңы экспортту өндүрүш программа кабыл алганбыз. Ошол жылы буга чейин биз 2024 жылы Центр развития экспорта ачканбыз. Минэконун астындачы. Бул өзү центрди ачкан негизги мааниси бул биздин продукциялар ата менен өндүргөн продукциянын тышкы рынокко алып чыккан. Демилге койгонбуз аларга. Ошонун негизинде алар мына 2024 жылы эле чет өлкөлөрдө аябай көп мындай выставкаларды кылган. Бул выставкалар баары мамлекеттин тарабынан бекер каржыланган. Бул выставкаларга биз өзгөчө биринчи очередь бул биздин жеңил өнөр жай тармактагы ата мендик ишканаларды апарып атабыз. Айыл чарба чыгарган ата мендик кийин жана стройматериал чыгарган ишканаларды мындай дүйнөлүк деңгээлге алып чыгып жүрөбүз. Андан тышкары 2024 жылы биз баштаганбыз. Бул жана Кытай, Турция жана Өзбекстанда соода өкүлчүлүктөрдү ачкан. Алардын эле бүгүнкү күндө задачасы бул биздин өндүрүлгөн товарларды ошол мамлекеттерге экспорт кылуу жана жол шарттарын полностью түзүп берүү. Бүгүнкү күндө алар абдан жакшы результаттарды келип атат. Силер билгендей биздин аябай көп продукциялар именно Кыргызстандан чыккан өндүрүлгөн товардар экспортко чыга баштап атат. Бирок бул жерде биз айтып кетейин, буга карабастан бүгүнкү күндө Кыргызстан өзү мына сиз айтып кетпедизби, мунайзат нефтепродукттар боюнча бизде ээптин талабы боюнча 2027-2026 жылга чейин биз жана К4, К5 нефтепродукт чыгарышыбыз керек. Ушуга жараша биз бүгүнкү күндө бүт мына өлкөдө чоң ири заводдорду ошол эле жунданы модернизация кылып баштаганбыз. Аны модернизация кылганда биз 167 миллион АКШ доллар инвестиция тартканбыз. Модернизация кылгандан кийин бул заводдор К4, К5 мунайзат чыгарып баштайт. Андан тышкары мына Кыргыз Петролиум компания Жалал-Абадтагы 2024 жылы биздин башчыбыз урматтуу Садыр Нуркожоевич ал заводко капсула салган модернизацияга. Бул модернизацияга биз Америкадан инвестиция тартып келгенбиз. Жалпы инвестициясы 410 миллион доллар болот. Анын ичинен 100 миллион доллар бул компания өзү жеке инвестиция болот. 110 миллион доллар бул мамлекет насая сыяктуу берет ушул компанияга 10 жылга. 200 миллион доллар болсо бул тышкы инвестор өзүнүн эмесин салымын кошуп атат. Андан тышкары бул цемент заводдор боюнча бизде өзү цемент түшкү тарапта профицит. Бүгүнкү күндө ал жерде 3 завод бар, 3 ири завод бар. Түшкү чыгыш жакта бизде бир эле завод бар эле буга чейин Канский цемент завод. 24 жыл биз Теректаш деген заводду ачтык. Ошого жараша биз быйыл мына цемент жакта тоже мындай өзүбүздүн мындай полностью импортозамещение кылган күчүбүз жетет. Эми маегибизди жыйынтыктайлы, убакыт дагы келип калды. Бир кыскараак токтоло кетсеңиздер, быйылкы жылкыга да биз токтолдук маектин жүрүшүнө. Деген менен Самат Жекшеналиевич, Чүй облусунда дагы кандай ири ишканалардын ачылышына биз күбө болуп калышыбыз мүмкүн жакынкы келечекте. Цемент жөнүндө сөз болуп кетти. Азыркы убакта жакынкы эле арада мына Кудай буйруса жакында бизден кант цемент сепир заводунун модернизациясы өттү. 60 миллион доллар АКШ доллары кемейт. Азыр экологиялык тараптан жакшы аябай чоң завод ачылат. Андан тышкары деген бизде деген азыр мына Sun Planet International ишканасы ачылган турат. Стандарт фарм чоң ири фармацевтикалык завод. Ана дагы белгилеп кетсек, Асыл таш плюс деген уникалдуу бир фабрика ачылган атат, керамический материал чыгаруучу Иван Исхата районунда. Андан тышкары Алдос текстиль, анан кичи орто ишканаларыбыз аябай көп бизде азыр Чүй облусунда ачыла турган. Буйрса эми 128ге Чүй облусу да өзүнүн 28-ин салымын кошот. Абдан жакшы. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Келип маек курганыңыздарга, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Өсүү, динамика, темп деген сөз экономиканын тили менен алганда бул ар бир өлкөнүн баягы мүмкүнчүлүгүн, экономикасын кубаттантууга жол ачып берген сөздөр. Бул сөз менен эле эмес, иш менен дагы жүрүп жаткандай кубандырат. Ушундай темп, ушундай деңгээлде иш аракеттерди жүргүзө бериңиздер, бар болуңуздар.
Урматтуу телекөрүүчүлөр, дагы бир жолу эске салалы, өлкөдө өрүш алган өндүрүш ишканалары, өскөн завод, фабрикалар, быйыл ачыла тургандагы жаңы өндүрүш ишканалары тууралуу сөз болду. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта туруңуздар.